Hey, what's up everyone? Welcome to another video. Salam dostlar, dagы bir video hoş келиңиздер. Бұл видеода мен сіздерге түшүнөм. Текст окусам, балким видео көрсөм же аудио окусам түшүнөм, бирок сүйлөй албайм деген bir маселеге карайбыз. Видеонун аягына чейин көрүңүздөр. Сөзсүз катталыңыздар, лайк басыңыздар. Кеттик. Биринчиден сизди куттуктайм. Сиз окуй аласыз, түшүнөт экенсиз. Бир нерсени көрөсүз, угасыз, түшүнөсүз. Ал аябай сөзсүз жетишкендик да бул. Сиз окуйсуз, угасыз, түшүнөсүз. Бул жетишкендикке сиз кайсы бир кадам менен жеттиңиз да, кайсы бир кыймыл аракет менен жеттиңиз, канча эмгек кылдыңыз бул деңгээлге жетиш үчүнчү. Сиз бир күн эле англис тилин үйрөнүп баштап, сразу үйрөнүп калган жоксуз да. Кыска жооп ошол. Сүйлөө үчүн дагы ошончо эмгекти аткарыш керек. Мисал үчүн сиз окуш үчүн, китепти окуп түшүнүш үчүн башында окуп баштадыңыз. Ал китепти сиз биринчи окуп баштаганыңызда түшүнгөн жоксуз да, туурабы? Анын үстүнөн канча иштегенсиз? Ал тексттин ичиндеги канча сөздү сиз балким жаттагансыз же канча жылдар бою көрүп жүрүп сиз аны байкап калгансыз да. Демек канча убакыт өттү да, сиз эмгек кылдыңыз, ага мындайча айтканда салым кылдыңыз да. Убакытты салым кылдыңыз, энергияны салым кылдыңыз, окудуңуз дегендей. Сүйлөө дагы ошого эле окшош. Ошончо убакыт салыш керек, ошончо эмгек кылыш керек, ошончо аракет кылыш керек. Дагы бир маселе, сиз мынтип ойлошуңуз мүмкүн. Мисал үчүн сиз окуп жаткан тексттер же сиз угуп жаткан же көрүп жаткан видео, аудио материалдар аябай бир жогорку деңгээлдеги тексттер десек болот да. Мисал үчүн татаал десек болот же мындай жөнөкөй текст эмес. Бул мындайча айтканда кыйын эле тексттер да. Анан сиз мынтип ойлошуңуз мүмкүн. Неге мен ушул кыйын тексттерди окусам түшүнөм, көрсөм түшүнөм, бирок неге мен ошол деңгээлде сүйлөй албайм депчи? Сиз мынтип ойлойсуз да, мен ушул деңгээлде окуп түшүнө алсам, анда мен ушул деңгээлде дагы сүйлөп түшүнүшүм керек деп ойлойсуз. Бирок бул туура эмес ой жүгүртүү да. Сиз сүйлөөдө, мен башка видеолордо дайыма айтып келем, сиз сүйлөөдө дагы ошентип эле жөнөкөйдөн башташыңыз керек. Сиз биринчи окуп баштаганыңызда деле жөнөкөйдөн баштадыңыз го. This is grass. Бул чөп дегенди окуп түшүнүп баштадыңыз да, туурабы? Сиз сразу эле балким political situation in Kyrgyzstan is not stable деген сүйлөмдү окуп түшүнүп баштаган жоксуз да, туурабы? Эң жөнөкөйдөн баштадыңыз. Балким мектептен бери келатат ал нерсечи. Демек сүйлөө дагы ошол деңгээлден баштап көтөрүшүңүз керек да. Нөлдөн баштап көтөрүшүңүз керек. Демек башында сиз нөлдөн кайсы бир деңгээлге, жөнөкөй деңгээлге чыгышыңыз керек. Жөнөкөй деңгээл бул сиз бир нерсени эркин, ойлонбой айта ала турган деңгээл. Мен ал деңгээлди 5 жашар баланын деңгээли деп атап койгом өзүм үчүн. Себеби 5 жашар бала бул ким? 5 жашар бала эч кайсы грамматика, эч кайсы окуу же мындай окуганды билбейт, же тамгаларды деле балким тааныбайт, бирок эң күчтүү нерсеси бар, эмнеси бар? Ал ойлонбой эркин сүйлөйт. Ооба, саясат жөнүндө сүйлөй албайт, бизнес жөнүндө сүйлөй албайт, экономика жөнүндө сүйлөй албайт, бирок жөнөкөй нерселер жөнүндө эркин сүйлөйт. Апа, мен үйгө келдим, мен курсагым ачты. Же мен мультфильм көрөм, мага телевизорду жандырып бергиле. Ушундай нерселерди, жөнөкөй нерселерди ал айтылат. Сиздин сүйлөөдө, эркин сүйлөөдө биринчи максатыңыз ошол деңгээлге чыгуу. Андан ары сиз каалаганыңыздай өзгөртүп кете бересиз. Бирок ошол деңгээлге чыгуу бул эң көп сабырдыкты, эң көп эмгекти талап кылган биринчи кадам да. Себеби эгер биз жаш баланы карап көрсөк, жаш баладан аябай көп нерсе үйрөнсөк болот экен да. Алар туулганынан баштап 2 жашына чейин же бир толук сүйлөм дагы айта албайт, туурабы? Бирок алар таштап коебу? Жок, таштап койбойт. Ал нерсе жөнүндө дагы ойлонбойт дагы. Башкалар эмне дейт? Эмнеге мен мынтип сүйлөп атам деп өзүн дагы кыйнабайт да. Неге меники окшобой атат деп дагы айтпайт. Ал 3, балким 4 жашында толук сүйлөмдөрдү мындай ачык туура кылып айтып калат. 4 жылда. Азыркы окуучулар 1 ай аракет кылып, 1 ай бир неме чыкпаса, бир результат чыкпаса таштайт ошо мененчи. Масса окуучулар ушундай. Мен оюмча 6 айга чейин биз үн чыкпашыбыз керек. Кайсы тилди үйрөнүп жаткан болсок делечи. Же жок дегенде аябай чоң бир результат күтпөшүбүз керек. Сөзсүз кичинекей результаттарга дагы сүйүнүшүбүз керек да. Демек эгер жыйынтыктасак, окусаңыз түшүнсөңүз, уксаңыз түшүнсөңүз, бул сиздин ошол деңгээлде сүйлөй алат деген
нерсе эмес да. Сүйлөө үчүн дагы ошончо жумуш корошуңуз керек. Экинчиден, жаш бала сыяктуу үйрөнүшүбүз керек, сабыр кылышыбыз керек. Анан биринчи максатыбыз ошол 5 жашар баланын деңгээлине жетиш, эркин сүйлөш, жөнөкөй нерселерди сүйлөш. Мынтип мен неге саясат жөнүндө эркин сүйлөй албайм, неге мен бизнес жөнүндө эркин сүйлөй албайм деп өзүңүздү кыйнаштын кереги жок башындачы. Сиз жөнөкөй нерселерди сүйлөп үйрөнүңүз башында. Үчүнчүсү, эл эмне дейт деген ойдон арылыңыз. Мен туура эмес айтып койсом, күлүшөт, мындай болот, тигиндей болот. Ушул барьерлерден арылыңыз. Сиздин максат сүйлөшпү? Сүйлөй бериңиз. Жаш бала сыяктуу ал жерде дагы жаш баладан үйрөнсөк болот. Мындай тили келбесе дагы алар сүйлөй берет го, туурабы? Бир нерсени айта албаса дагы айта берет. Бирөөлөр алардын үстүнөн күлсө деле алар ага көңүл бурбайт да. Ошентип жүрүп 5 жашарында сүйлөйт. Демек, жаш баладан ал жерде дагы үйрөнүңүз. Мисалы үчүн сиз how are you деген сөздү любой бир американецке же любой бир иностранецке, чет элдик бирөөгө айтасыз да. Көрүп туруп эле how are you дейсиз да, мисалы үчүн. Балким англис тилине эч кандай тиешеси жок адамдар деле бир иностранецти көрсө how are you дейт да. Неге how are you дейт? Себеби how are you деген кандайсың дегенди билип калган да. Ал башына сиңип калган да. Көрдүңүзбү? Жөнөкөй эле бир сүйлөм, бир суроо сүйлөм башына сиңип калган адамдардын. Жаш балдар кантип сүйлөйт? Жаш балдар эчтеке тамга тааныбайт. Сөз сүйлөмдөрдү окуй албайт, текст окуй албайт. Бирок башына сиңип калган ошонун баарычы. Неге сиңип калган? Себеби аларды 100 жолу, 1000 жолу айткан ошол сөздөрдүчү. Сиздин дагы биринчи максатыңыз ошондой кылып 100 жолу, 1000 жолу айтыш да ошол сөздөрдү. Ошого how are you дегенди ар ким айта алат, себеби 1000 жолу айткан анычы. Hey, what did you do yesterday? What are you doing now? What are you going to do tomorrow? Ошонун баарын айта бериш керек да. Мисалы үчүн мен айтканым бул отуруп алып ошолорду айтыш керек эмес. Болгону жөнөкөй темаларга сүйлөш керек башындачы. Hey, this is grass. I love this grass. What color is this grass? I mean, what color is this flower? It looks like it's pink. No, it's not pink. It's purple. It's purple and green on the bottom. Okay? Эми биз чоң адамбыз да. Биз көп нерсени жаш балдардан жакшыраак кыла алабыз. Мисалы үчүн интернетке кирип бир нерсе издей алабыз. Мисалы үчүн бир сөздү түшүнбөй калсак, ал эмне экенин издеп таба алабыз. Ушундай мүмкүнчүлүктөрүбүз, ушундай артыкчылыктарыбыз бар да. Ошол бул видео сизге пайдалуу болду деп үмүттөнөм. Эгер кандай кайсы деңгээлге жеткен болсоңуз, кайсы прогрессте кетип аткан болсоңуз, астыга жазып койсоңуз болот. Сөзсүз катталып коюңуздар, лайк басып коюңуздар. Көрүшкөнчө.